Казакстандын биринчи коргоо министри, Советтер Союзунун баатыры Сагадат Нурмагомедовдун туулганына 100 жыл толду. Борбор калаада эгемендүү мамлекеттин алгачкы куралдуу күчтөрүн негиздеген инсандын өмүр жолуна арналган көргөзмө ачылды. Анда буга чейин көрсөтүлө элек сүрөттөр менен жаңы материалдар, жаңылыктардын көчүрмөлөрү жана макалалар сунушталды. Баалуу документтердин бири Эгемен Казакстандын коргоо комитетинин коргоо министрлиги болуп өзгөртүлүшү тууралуу жарлык. Муну менен катар Сагадат Нурмагомедовдун ушул мекемени башкарып турган кезиндеги сүрөттөр көпчүлүктүн назарына коюлду. Иш чаранын жүрүшүндө белгилүү инсандын көзүн көргөн жарандар эскерүүлөрү менен бөлүшүштү. Қазақстан қару күштерінің комитетінің төрағасы Кеңес батыры. Казакстан куралдуу күчтөрү комитетинин төрагасы Кеңеш ардагери генерал-лейтенант Сагадат Кожахмет уулу дайындалды дегенде мен ыргып туруп кыйкырып жибердим. Өлкөгө шаштым. Ал кишинин колун кармагым келди. Ал тургай анын колун кармаган кезде катардагы жоокер болууга да даяр болдум. Ошол кыялым орундалды. Это, конечно, был такой очень сложный период, потому что, во-первых, Албетте, бул абдан оор мезгил болду. Бирикме ыдырап, офицерлер өз өлкөлөрүнө кетип жатты. Техника алыш бериш болду. Ал эртең менен саат 6-да командировкадан учуп келип, 8-де жумушка кетчү. Ата, түшкө чейин уктап алыңыз деген өтүнүчтөрүбүздү такыр этибарга алчу эмес. на работу и на наши так, пап, да поспи там, до обеда немножко поспи, отдохни, ничего не случится. Это вообще не воспринималось никак.